Meni ata-enem ушундай дейт эле да. Sen muğalim boluşun керек. Alardın doğrunda muğalimler gana tınç yaşagan eken da. Kalganların kolxozdagılardı, istegen başkalardı, bak başkarma, je bugaltır bolsa kamalı, bu olup күнүгө дейт kolxozgo çoğuluşka çakırat deyt. Keçke isteği zana keçinde çoğuluşuna çakırıp falança jep koyuptur, sottoldu deyivergenden jadaşkan eken da. Oşon üçün sen muğalim bolçu balam deyiveret ele. Биздин каарманыбыз Абдыманап Авазов агаймындан 55 жыл мурун 1964-жылы Жалал Абад шаарындагы педагогикалык окуу жайына кирүү менен мугалимдик кесибинин түгөнбөгөн түйшүктүү жолун тандаган. Авадтар кайсы жылы окуганын так унутуп калыпмын. Бирок Авадов жакшы окуучу. Жакшы окуучулардын бири болчу. Бұл өзі үйі алыс болса дағы сабақтан кечикчүү эмес. Ар дайым эрте келип тапшырманы так өзүнө аткарып, адаби китептерди өтө көп окучу. Адаби китептерди ушул бул жерде жок болгон болсо Жалал Абадтагы жанакы китепканадан барып таап окуп ушул жагын окучу да мен ушул жагын көп жакшы көрөт элем. Тартынбай Окуу жайын аяктап, өкмөт менен партиянын жолдомосу боюнча Сүлүктүү шаарындагы номер 5-орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуу менен эмгек жолун баштаган. Андан соң Ош мамлекеттик педагогикалык институтунан жогорку биримдүү кыргыз тили жана адабияты мугалими кесибине ээ болуп, 1970-1977 жылдары Сузак районундагы 1-май 8 жылдык мектебинин катардагы мугалими. 1977-1978 жылдардын арасындагы 10 жылда ушул эле мектептин директору болуп эмгектенген. Союздун учурунда билесиздер, мектептин иши менен кошо чарбалык иштер дагы аябай көп. Күндө чогулушка кетет райондун борборуна, пакта терим боюнча, жазында чөп боюнча. Дегеле ошол учурда азыр ойлоп көрсөк, мугалимдер бул ушул мындай советтик чарбанын дагы ишин алдыга жүргүзгөн, ошого жооптуу болуп, эми ошол учурдагы саясат ушундай болгон да. Мына ошондуктан көп учурларда атам ушул жумушта өткөрчү. 1987 жылы ушул райондогу ал мезгилдеги Крупская, азыркы Темирбаев мектебине директор болуп которулат. Ошол жылдан ардактуу эс алууга чыкканча, башкача айтканда 2010 жылдын 15 сентябрына чейин Темирбаев мектебин жетектеп келет. Бул аралыкта Темирбаев мектеби мектеп гимназиясы статусуна ээ болуп, областтык кароо сынакта билим сапаты боюнча 4 жолу 2-3 орундарды ээлеген. Бүтүрүүчүлөрү 10 алтын, 15 күмүш медалга татыктуу болуп, окуучулары областтык, республикалык олимпиадаларда 1, 2, 3 орундарды ээлеп, райондун сыймыгы аталган. 5 мугалими жыл мугалими сынагында 1, 2 орундарды ээлеп, райондо жылдын жылдызы номинацияларына ээ болгон. Абдыманап Авазов агай мектепти жетектеп турган мезгилде мектепте билим берүүгө жана билим алууга мезгил талабына шайкеш келген бардык шарттар жаратылган. Мыкты усулдук канаа түзүлүп, мугалимдердин иш тажрыйбалары районго, областка, республикага жайылтылып, ак эмгегинин артынан 38 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, 2 мугалим Кыргыз Республикасынын профсоюз мугалиминин отличниги, 1 мугалим Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 2 мугалим Сузак районунун ардактуу атуулуу наамын, 37 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасын алууга жетишкен. Агай көп нерсени билет, анан эч нерсени аябайт ак көңүл киши да агай. Ушу бирөөлөргө мисалы жардам сураганда кандай адам болсо дагы өзүнүн кеп кеңешин туура айтып багыт берет да, туура багыт берет. Агай ушул бизде мектепте эле кеп кеңеш берип, насаатчы мугалим эмес, райондо дагы, райондо коллегиянын мүчөсү, ошол жерде дагы биздин жетекчилерге дагы өзүнүн ой пикирин айтып, кеңешин берип турат. Туура эле кесип тандаган экенмин, мен ата-энеме ыраазымын. Анан ошол
kesibimde mına bıyıl 50. sentyavrda başıma ötkördüm da. 50 yıl oldu. Uşu pedagogalik işte işlep kalganda. Anan özüm mugalim bolgondan keyin men baldarımdagı şu mugalim bolsun dep bardık baldarımды mugalim kıldım. Alardın kesibin ulap nevrelerim dagı ошондо pedagogalik tarmaka ketişti da. Suzak rayonduk bilim berүү bölümünün kollegiyasının müçösü, mektep direktorlarının rayonduk sekциялык birikmesinin жетекчиси. Директорлар кеңешинин төрагасы Абдуманап агайды айылдаштарынын баары агай деп урматташат, сыйлашат. Мен бұл кішіні 40 жылдан бері танимын. Мындай педагогикалық қарым-қатынашта болып жүрген адам қатарында білемін. Айрықша мен Сузак райондық білім берүү бөлімінде басшының орынбасары болып жүргенде бұл кішімен тығыз іштесіп қалдық. Мектеп директорларының іштері, завуштардың іштері, алардың оқу тәрбиесіне болған жетекшілігі жөніндегі мәселеде бұл кішіден көп учурда чыныгы практик, методик мұғалім қатарында, жетекші қатарында көп маалыматтарын алдық. Аны біз районға жайылтуға, обласқа жайылтуға көп әрекеттер жасадық. Мектептегі мықты адабиятчы болгондуктан ушул тиги биз университет ачылгандан эле Кыргыз тил адабият кафедрасы ачылып бандан бери мен түздөн түз чогуу иштешип кеп кеңештерин алып келетабыз да. Бул оңой турмуш эмес экен, оңой жашоо эмес экен. Мугалим деле диплом алдың эле анан сабак өтүп коюп эле жыргап жүрөт дегендей түшүнүктө болуш керек эмес экен да. Себеби мен башыман өткөрдүм, Союздун алдында дагы аябай кечке сабак дагы өтөбүз, пактага дагы чыгабыз, балдарды дагы иштетебиз, кечинде бюросуна дагы барабыз. Эртеги ошол турмуш кайра жарала берет да. Ошентип отуруп ошого бардыгына чыдадык. Айланасында талкуу жүргүзөбүз. Талкуунун эрежеси ушундай. Кимдир бирөө өзүнүн оюн айтат. Экинчи Suzak rayonunun, областын, республиканын билим берүү кызматкерлеринин арасында Абдуманап Авазов агайдын өз орду, өз кадыры, урматы бар экени талашсыз. Калк кимдин ким экенин билет. Агай аруу эмгектин артынан Сузак районунун ардактуу атуулу, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, Кыргыз ССРнын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын профсоюздар кыймылынын отличниги, Кыргыз Республикасынын улуттук тил комиссиясынын кыргыз тили төш белгисинин ээси, ЖАМУнун ардактуу профессору наамын алууга жетишкен. Мындан сырткары 5 жолу социалисттик мелдештин жеңүүчүсү, ардактуу мугалим, ардагер, насаатчы мугалиме Байзаков атындагы төш белгилерин алууга татыктуу болгон. Мындай бир өзгөчө белгилей кете турган жери да. Мына биздин улуу педагогдор деп Василий Александрович Сухомлинскийди, Антон Семенович Макаренконы айтып жүрөбүз. Алар деле өзүнүн учурунда, алар деле бир ошо бир өздөрүнүн кесиптештери болгон, коллегалары болгон, ошолор менен эле бир учурда бирдей иштешкен. Алардын улуу педагог болуп калганынын бир мындай өзгөчөлүгү, алар өздөрү жашаган ишти кагазга түшүрө билген, аны башкаларга өткөрө билишти билген да. Анан кийин мына неменин Абдуманаттын так ошондой жөндөмү бар. Биринчиден узак иштеди, экинчиден ошол жашаган иштеринин бүт баарын кагазга түшүрүп, анан ушу кесиптештерине сунуш кылып, мугалим учурунан баштап эле ошо жазып эле келатат. Тагдыр экен. Мен мисалы үчүн 24 жыл гимназияны башкардым. 13 жыл, 14 жыл жалпы билим берүүчү мектепти башкардым. Жалпысы 37 жыл иштедим да. Анан мен айрыкча мен өзүмө таң калам, ошо гезит мени тарбиялады. Областтан чыкчу дил гезитибиз бар. Анан кийин мугалимдер дүйнөсү гезити чыга баштады. Мына ошондон баштап
Şu Abdurasıl özüne tarttı şu gezitke makala жазып durun dep. Anan bargan sayın ulan bir жаңыча bir көз караштар, идеялар пайда болуп, çoң makalalarda, жүздөгөн makala desem, men anan özüm de oylойм da. Mağa okşop bir 40'tan aşık kitap жазган mugalim barбы же жок bilbeyim. Bolsa gerek. Бирок men bilgen mına Suzaktın çevresinde yok da. Агай мындай мугалим гана болсун дайым ушул методикалык эмгектерди жакшы жараткан, ошолорду бизге сунуштаган, бизде дайым ошол агайдын жазган эмгектерин апробация кылабыз, мектептерге алып барабыз. Анан бул жерге агай келип лекция окуп турат. Биздин мамлекеттик ассоциациядан келип да ошол өзүнүн кеп кеңештерин берип, жакшы лекцияларды окуп биз менен байланышат да. Анан биз дайыма ошол агайды талыкпаган инсан, ошол дайыма коомго бир жакшы бир пайда келтирүүчү, жакшы нерсе дизилдеген инсан катары тааный алабыз да. Agay kelgen gün jırgaydı ekensiniz da. Kağlagan kat жазышып, kağlaganda birbirine fikir alışat ekensiniz. Жақсы. Агай педагогикалык окуулардын, коомдук иштердин активдүү катышуучусу. Агайдын бирден бир өзгөчөлүгү көп жылдык эбегейсиз бай тажрыйбасы. Экинчиден, билим берүүнүн күнгөй тескейин ийнесинен жибине чейин тескей билүүсү. Агай ардактуу эс алууда жүрсө да, мектептен кол үзбөй, бай тажрыйбасы менен жаш мугалимдерге насаатчылык кылып, өзү иштеп чыккан усулдар, эрежелер, ыкмалар менен окуучуларды эркин сүйлөөгө, өз оюн даана, так түшүндүрө билүүгө тарбиялоодо. Темасына өтүп кетсе, алар деле кийин тапшырманы аткарбайт. Ошо өзүн иштеп аткан мезгилде көп иштерди аткарды. Мына чогулуштарда болобу, башка жерлерде оюн түз айтып, ошо мынандай кылсак болот эле, мындай болбой атат деп күйүп бышып, анан чындап эле агынанасың. Кээде баягы маани бербей калган учурлар көп да. Ошол мезгилде өзүнүн оюн айтып жаман көргөн учурлар, жаман көрүнүп калган учурлары да бар. Бирок ошого да карабастан газета беттерине жазып, өзүнүн оюн түз айтып, ушинтип кызмат кылып келатат. Ошol mugalimder dünyasına eптеп-септеп деген bir makala çıkkan. Anan mugalimderdi съездинде oturabız. Qaysısı ekeni esimde yok. Aldыңкы қатарда отырам да. Анан экинчи катардагылар мени көрсөтүп атат. Баягы эптеп-септепти жазган киши тиги ана деп. Аркаман да мен көрүп турам. Эми ушундай экен да. Meni köpçülüğü ошол gezit arkılуу köp tanıp kaldı. Oşon üçün men can dünyem şu gezit menen, çıkarmaçılık menen birikip kettim. Bizge atabız жаштайыбыздан баштап эле жакшы тарбия берди деп ойлойм. Анткени бардыгыбызга туура тарбия берген үчүн бүгүнкү күндө келечекте өзүбүздүн ордубузду таптык. Ар бирибиз өзүбүздүн ишибиз бар, үйлүү жайлуу болдук. Анын үстүнө апабыз дагы балдар бакчасында иштеди. Ал кишинин тарбиясы дагы өтө чоң. Бизди ушундай деңгээлге жеткирүүдө, адам катары калыптандырууда, кичинебизден ушу китептерди көп окугула деп. Анан ал киши өзү көп айтып барат эле да, мен убагында мага жол көрсөткөн адам болбоду. Эгерде бирөө жарым жол көрсөткөндө мен кыйын бир күчтүү акын болуп кетет элем деп. Бул киши төрөлгөн убакта ушул баягы метрика берилбей калат экен да, метрика жок, кайсыл убакта төрөлгөнүн билбей, анан ошондо эле жазуучулук өнөрү бар экен чымыны. Анан өзү Чалкан деген, Союздун убагында Чалкан деген журнал чыкчу эле, ошого жазып жатып анан кийин метрикесин алган экен. 1 май деп. Агай өз үй бүлө мүчөлөрүнөн бүтүндөй бир педагогикалык династияны тарбиялап өстүрүп чыкты. Учурда уул кыздарынан, келиндеринен, неберелеринен болуп 11 киши билим берүү тармагында жигердүү эмгектенүүдө. Bir uçur geldi,
koylardı bölüp verip bakkıla dedi. Muğalimler bunu baktı. Bir uçur geldi, barıp koro tazalaysanar dep kaşarlardan kar güretken uçur oldu. Çöp çabuk, ananken kuruluşlar kaydı, jönele, löylüler koksa öyle kaplarda artılıp bu malda çöpke jönep kalçı muğalimler. Oşoku үйрөнүp da kalgan eken de, tamekini tizetile, paktany neme kılat ele, emin hazır zamanımız oňolup bir top jakşı uçurlar kelip kaldı. Şu pensiyaga çıkkanıma karabastan işlep atam Kudayga şükür. Koomduk işlerin, o rayondun koomduk işlerini dil atkaram. Mekteptin direktörlerinin seksiyalık birikmesini jetekleyim, kollegiya müçösümün kolumdan kelişince şu yaşlarga bir jardam bersem, atkarsam degen tilek menen hareketlendim. Агайдын алган сыйлыктарын, наамдарын санап олтуруп, эмки кезек Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, эл мугалими наамдарын алууга келип калган сыяктуу. Ашыгып алдыга кетпейли. Агай бул наамдарды албаганы менен эл ичинде, окуучуларынын алдында, кесиптештеринин арасында кадыр баркы ошол наамдардан ашса ашат, бирок кем калбайт деп ойлойбуз. Menin düğünem, muğalimdin düğünösü, muğundarıga taptagan, baldarına bakıp dilep, baldar üçün büt ömürün sarttagan. Menin düğünem, muğalimdin düğünösü, okuuçunun oytanının jarıtkan. Menin düğünem, muğalimdin düğünösü, hiç kim anı ösür albayt tarıktan.